Ушуга чейинки жетекчилерибиздин бардыгы саясат үчүн гана. Сагызганда, шакылдап, сайрагандан башка, тилинен башка эч нерсе келген эмес. Так, өзүнүн жердерге болуп, жердеш болуп, бөлүнүп алышып, чабышып жүрүшкөн. Клан болуп, бөлүнүп алып, чабышып жүрүшкөн. Кыргызстанды эч ким ойлогон эмес. Мамлекетибизди күчтүү кыла турган убакыт келди туугандар. Ушуну колдонуп калайлы. Ушул убакытта мамлекетибиз күчтүү кылып калайлы. Кыргыз деген улуу атты сактап калыш дагы биздин колубузда. Ошону өнүп өндүрүп эртең кийинки муундарга өткүзүп бериш дагы биздин колубузда. Ал эми баягы талашып тартышкан саясатчылар, колунан эч нерсе келбестен тили менен буудай кууругандар, так мамлекетти талап тоноп алып туруп, дагы бир ызы-чуу кылам деп, дагы бир чоң мындай бир ызы-чуу кылсам экен мамлекетте тополоң болуп турса керек экен деген саясатчылардын бардыгына мыйзамдын чегинде жазасын колуна беришибиз керек. Башка айла жок. Жакшы сөзгө түшүнбөгөндөр бар. Мына ошолордун кээ бири азыр айтып атышат, түрмөдө бизди өтө каттуу кармап атат, бизге ушундай катаал шарттарды коюп атат деп. Түрмалар үчүн өздөрүнүн пансионаты эмес, мамлекеттен тартып алган же мамлекеттен приватизация кылып алган. Түрмө ошон үчүн курулган. Мыйзам бузгандарды, мамлекеттендерди ордуна алып келип тарбиялаш үчүн курулган.